Биздин иш күнүбүз клиникада сменге жараша болгондуктан бир күн эртең менен, бир күнү түштө иштейбиз. Биринчи кабинетке кирип келгенден кийин өзүбүздүн формабызды кийип алып, анан кийин иш күнүн баштайбыз. Биздин негизи жумушубуз жоопкерчиликтүү жумуш болгондон кийин, жумушка келгенден кийин албетте биринчи очередь пациенттерди ойлойбуз. Бүгүнкү кандай пациенттер жазылды, кечеги кабыл алган пациенттерди, тиш оорулары басылдыбы, баары жакшы элеби деп. Анан бүгүнкү жазылган пациенттерди уже кабыл алуу менен пландап баштайбыз. Тиш адамдын жүзүнө сулуулук берип, жагымдуу жылмаюуну тартуулап турат эмеспи? Андыктан тиш ооруларын алдын алып, ага убагында кам көрүп туруу зарыл. Саламатчылык. Кандайсың, жакшысыңбы? Келип отур. Тиштер кандай, жакшыбы? Жакшы. Азыр бүгүнкү осмотрдан баштайлы, Тамактангансың да? Да. Эгер анестезия жасаш керек болсо, ач карын болбойт, билесиң, Негизи күнүнө бир сменде болжолдуу түрдө бир 3-4 пациент кабыл алабыз. Себеп дегенде ар бир пациентке орточо эсеп менен 1 саат, 1,5, кээде 2 саатка чейин убакыт кетет. Ошол убакытты эске алганда биз күнүнө ошол 3-4 пациентти кабыл алганга гана жетишебиз да. Ал үчүн гигиенаны туура сактап, тишти күнүгө 2 маал тамактангандан кийин жууп туруу керек. Эгерде тиштин арасында тамактын калдыктары калып калган болсо, бактериялар пайда болот. Бул биз азыр кылып аткан процедура безболезненный, оорутпайт. Бирок профилактика катары абдан керектүү процедура. Именно ушул процедурага биз ар бир пациентти 6 айда бир келип кайрылып, ушундай процедураны өтүп турганына баягы сунуштайбыз. Бул профилактический тазалоо, чистка деп айтабыз. Ошол чистканын этаптарынын бирөөсү да. Бул эгер тиш менен башка проблемалар жок болсо, кылына турган бул профилактический чистка бул баягы анча-мынча кариестердин жана башка бир ооздун ичинде проблемалардын профилактикасы, алдын ала турган методика да. Ачабыз. Азыр биз сага рентген тартабыз, хорошо? Тишке рентген жасап, анан рентгендин результаты менен анан дальше кандай жумуш болоорун түшүндүрүп берейин, макулбу? Адистердин айтымында тиштин айланасында 20га жакын бактериялар бар. Ошол бактериялар көбөйүп отуруп, тиштин бузулушуна алып келет. Ушул модель менен мисалы жөн эле көрсөтүп берсемчи, пример кылып, мисалы пациенттин бир тиши жулунду дейли да, мынакей ортодо бир тиши жулунду. Бул пациентте баягы пландардан 2 план бар да. Биринчиси ушул жанындагы турган жакшынакай тиштерин баягы нервный удаление кылып, тишти өгөлөтүп, анан ушул өгөлөнгөн 2 жанындагы тиштин жардамы менен, мындай мостовидный несъемный протез деп коет, ушундай кылып жасатса болот. Бирок бунун эң чоң минусу бар. Ортодогу бир жулунган тиштин восстановлениясына 2 жанындагы тиш баягы зыян тартып калат да. Тиш доктурга кайрылууда эң алгач клиниканын тазалыгына маани бериш керек. Себеби тазалык сакталбаган жерден оору жуктуруп алуу коркунучу бар. Андыктан тишти каратып жаткан учурда биринчи орунда колдонулуп жаткан шаймандардын тазалыгына маани берүү керек. Айта кетчү нерсе, инструменттердин көп пациенттер сурашат, стерилизация кандай өтөт депчи. Бул жерге крафт пакетке көңүл бурсаңыздар болот. Бул крафт пакет өзү автоклавка салынгандан кийин 134 градуска көтөрүлүп, анан стерилизация толук болду деп эсептелет да. Ошол крафт пакетте өзүнүн индикаторлору болот. Ошол индикаторлордун жардамы менен биз инструмент стерилизация болдубу же болгон жокпу деп ошол нерсени билсек болот. Тишти жакшы сактоо үчүн сабиз, алма, кызылча, бадыраң жана башка катуу жемиштерди жеп туруш керек. Аталган жемиштер тиштин бүйлөлөрүнө массаж жасап, андагы кандын айлануусун жөнгө салат. Ананда бул азыктарда кальций, калий, магний, натрий жана башка керектүү витаминдер бар. Чолпон Эркинбаева, Эржигит Тилекбек уулу, Айсырга Кадырова, Таңкы коңгуроо программасына.